Саламатсыздарбы? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой башка маданиятты иликтөө дагы абдан маанилүү. Эми биздин ушул кыргыз этнографтардын тажрыйбасында башка маданиятты изилдөө маселеси чындыгында аксап келаткан маселелерден. Менин оюмча ушул маселелерге кичине басым жасап, биздин кыргыз илимпоздорунан, кыргыз этнографтарынан ушул башка коомдорду изилдөөгө эмне үчүн болбосун? Ошондон бир жакшы татынакай этнографиялык, антропологиялык нуктагы изилдөөлөрдү жасап, ошолордун башка коомдордун салттуу этнографиясы боюнча кийинки болуп жаткан социалдык, маданий, саясий процесстерди камтыган бир иликтөөлөрдү жасап чыгып, ушул кеңири алкакка чыга баштаса, ушу абдан жакшы көрүнүш болот эле деген менде ой бар да. Анан эми тиги башка элдердин маданиятын иликтөө, башка элдердин уюмдашуусун иликтөө маселеси ушул илим катары калыптангандан бери эле келе жаткан нерсе. Анан кийинки колониалдык мезгилдерде башка батыш илимпоздору, Россия илимпоздору деле ушу башка ошо караткан элдерге барып, ошолордо бир жатып алып, узак мезгилдин ичинде бир изилдөөлөрдү жасагандыгы белгилүү да. Ошонун негизинде көптөгөн бир чоң эмгектер түзүлдү. Баалуулугу абдан баалуу. Ошонун негизинде жанагыдай методология, теориялык маселелерди, ушул изилдөөнүн ыкмалары боюнча маселелерди көтөргөн чоң эмгектер жаралып, анан абдан биз бүгүнкү күндө аларга мындайча айтканда тиги таазим кылып жүргөн атактуу этнография, антропология илим киптери чыкты да. Аларга эме база болуп берди. Аларга сөзсүз түрдө ошол тиги башка элдердеги узак мезгилдин ичинде жүрүүнүн натыйжасында топтогон өзлөрүнүн талаа этнографиялык материалдары, байкоолору себеп болду да. Анан эми мунун эмне артыкчылыктары бар деген дагы суроо туулат да. Бир жагынан ушу башка маданиятты иликтөө аркылуу, башка коомду иликтөө аркылуу биринчиден өзүңдү таанып билүүң кичине артат, жакшырат. Экинчи жагынан ошол эле коомдогулар өзүн башка илимпоздун көзү менен, башка маданияттын өкүлү менен карайт. Вот ушундай тажрыйба менде болуп калды да. Бул жанагы француз илимий борбору, улуттук илимий борбору бар, тиги СНРС деген. Ошонун алкагында бир долбоор жарыяланып, анан чоң эл аралык изилдөө долбоору түзүлгөн эле. Ошол долбоордун алкагында ушул долбоордун жетекчиси Париж шаарындагы жанагы атактуу Клод Леви-Стросс түзгөн социалдык антропология лабораториясынын профессору, аларда баягы директор деп коет, директор-исследователь даражасындагы Андре Буржо деген чоң ушу саясий антропология, көчмөн коомдорду иликтөө боюнча адис бир сунуш кылып калды. Ушу кандай деген ойдосуң? Биздин долбоорубуз Африка континентиндеги дагы ушу жанагы Нигер өлкөсүндөгү Мали, ошол тараптагы туарегтерди дагы камтыйт. Анан сен ошол жакка барып бир салыштырып изилдеп көрсөң кандай болот деп ошондой сунуш болуп калды. Анан мен бир жагынан өтө көп деле ойлонгон жокмун. Ушул сунуш кийин болот беле, болбойт беле? Анан ошол сунушка мен макул болдум да. Анан макул болуп, мен эле эмес, ошол кезде биз менен чогуу ошол долбоордун алкагында иштеп жүргөн
борбордук Бишкек шаарындагы борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти Руслан Рахимов деген жигит бар. Мына белгилүү болуп калды. Тиги жакшы эле тааныйт этнографтардын арасында. Ошол жигит экөөбүз бармай болдук. Экөөбүзгө тең ошондой сунуш түштү. Анын себеби бир жагынан тиги экөөбүздүн барганыбыз кичине жаңы жерге барганда көнүү адаптация болуу кичине жеңилирээк турмак болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол макул болуп биз биринчи жолу бардык. Ушу Нигер мамлекетинин борбору Ниамей шаарынан түшкөндө кийин анан ошондо кийин кандай кыйынчылыктарга кабылып биринчи күндөрдө ушул таң атпай саат 4-тө туруп алып анан тиги караңгыда чыгып 14 саат жол жүрүп алыс жол анан ал жердеги климат барган биринчи күндө ушу баштан өткөргөн айрым кыйынчылыктар аэропортто башталган. Анан эртеси күнү көргөндөгү себеби башка континент, башка түс, башка социалдык чөйрө болуп калды. Анан ушунун баардыгы мындай бир климат башка. Анан жол жүргөндөн кийин баягы өзүбүздүн мындай бир өзүбүздү сезүүбүз, физикалык жактан сезүүбүз деле ошондой мезгилдерде жеңил болгон жок. Мына мен ачык айтып коюшум керек. Ушу каяка келдим, ушу келбей деле койсом болмокпу деген дагы ой кетти. Ушундай ой кетти да. Анан барган жерде мындай бир ошол жергиликтүү коомдор кабыл алып, алар баягы сый көрсөткөн учурлары, анан жеген тамактарга келгенде эле баягы кичине четтеп, жакшы көнө албай, себеби мунун баардыгы бир башкачараак болот экен да. Анан ошого көнүш керек экен, ошого аракет кылыш керек экен. Анан ошондой нерселер баштан өттү. Оорудук. Анан кийин акырындан кичине баягы ошо ыңгайлаштык. Ошо тиги жергиликтүү ошо климатка дагы көнүп, анан изилдөөнү ошо тиги түндүк тарабындагы Айыр деген зонада Агадес деген шаар, мындай префект, ошонун борборунан дагы бир топ жолдо жайгашкан ошо тоолуу кичине эми мындайча айтканда Сахара ошол жакта изилдөө жасадык да. Анан бул изилдөө мага эмнени берди деген суроо туулат да. Бул биринчиден чоң тажрыйба берди. Себеби ошол башка коомду изилдөө, башка бул биринчи тажрыйба болду. Ошондо аларга кандай кылып мындай мамиле кылыш керек, кандай кылып аралашыш керек деген маселе турду да. Анан ушул башка маданиятты иликтөөнүн натыйжасында мен ошолордун мындай бир аз дагы болсо уюмдашуусундагы өзгөчөлүктөрдү түшүндүм. Алардын менталитетиндеги бир айрым нерселерди түшүндүм. Анан булардагы жанагы маданияттын элементтери, анан кийинки болуп жаткан процесстер, ушу саясий процесстер, экономикага байланыштуу жүрүп жаткан процесстер, жанагыдай элдердин жашоосун камсыз кылып аткан нерселердин баардыгын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми ошол жерде мен кийинки сабакта дагы сөз кылармын. Башка ошол жерде турган бир объектини тандап алып ошондо изилдөө жүргүзүүнүн натыйжасында биз бир топ нерсеге түшүндүм да. Анан кийинки жолку барганда биз эки башка бардык. Мен мурда бардым, Руслан кийин барды. Анда
мурдагы учурга барганга караганда дагы узагыраак мезгил өткөрдүк да. Анан эми ушундай мындай узагыраак мезгил өткөрүү, ошолорду иликтөөнүн мааниси анын үстүнө башка коом болуп аткандан кийин абдан маанилүү экен да терең. Мен бир мисал айта кетейин, мына тиги Лескурие деген жигит өзү докторлук диссертация коргоду да, тиги мунуку этнозоологияга тиешеси бар диссертация эле. Анан темасы карышкыр экен. Анын карышкыр болгондон кийин ушул жерде тиги жарым жыл жүрдү. Бир жолу 3 ай жүрдү. Анан кыска мезгилге келип атты. Эми ошо ат башыда жүрүп, анан ал дагы мындай ушунчалык маани берген жигиттигин ушундан көрсө болот. Бир жолу 60 километрдей кыштын күнү тиги баскан экен. Ошол кезде жайнаган карышкырдын бирөө жок. Бир карышкыр көрө албай кетиптир да. Бирок ошол мамиленин өзү, ошол берки элден топтогон материалдар, андан сырткары ошону баягы мындайча айтканда сезип, орустар айтып коет го, чувствует эткендей, ошол теманы чувствует эткендей, маселеге бир тиешелүү болгондой кылган аракетти байкоого болот да. Ушундай нерселерди баягы эме кылса, аракет кылса жакшы болчудай да. Анан эми тиги ушул башка маданиятты, башка чөйрөнү иликтегенде дегенде тиги өзгөчөлүктөрдү. Бу нерсе ушу мен дагы эле тиги студенттерге, биздин илимпоздорго дагы ушу кайрылат элем да. Биз өзүбүздү казып, өзүбүздү чукулай берген дагы жакшы. Бирок ошондон дагы чыгып бир башка коомду иликтеп, бир тажрыйба топтоп, анан тиги башка коомду изилдөө аркылуу бир топ ийгиликти жаратып, ошо биздин этнография, антропология илимин көтөрүүдө мунун дагы ролу абдан жогору болот деп ойлойм да. Анан бүгүнкү күндө бизде тиги жанагыдай өзүбүздүн балдар, кыздардан жүрүшөт, четте жүрүшкөндөр бар. Ошо мындай бир жакшы алгачкы тажрыйбаларды топтоп жатышкандары бар. Бул өзү кубанта турган жакшы тенденция да. Анан эми тиги эме ушул башка маданиятты иликтөө маселеси мен Францияда дагы жүргүзүүгө туура келип калды. Бул деле ошо тиги жанагы социалдык лаборатория антропологиясы каржылап бир мүмкүнчүлүк түзүп беришкен. Ошондо жанагы Франциянын Испания менен чектешкен жагындагы Пиренейде По деген дарыя өткөн жакта, ошол жерлердеги тоолуу жерлер бар. Ошол жерде жергиликтүү фермерлер кандай ишин уюштурат экен. Алар сөзсүз түрдө биздикинен кардиналдуу түрдө айырмаланат. Аларда баягы баары автоматташтырылган, жем берүү, чөп берүү дегендей, анан баягы рационун төзүү, андан сырткары эмгектин бөлүнүшү, ким кандай жумушту аткарат, же болбосо тиги ошол вахталык жолду колдонуу, андан сырткары жайытты колдонуу, көчүү сыяктуу маселелери, тиги көчүү биздикиндей амплитуда, көчүү амплитудасы чоң болбосо дагы, мындай бир кыска аянт болсо дагы, ошол жерлердин ошол практикасы кандай болгондугу дагы абдан маанилүү болду да. Анан ошон үчүн бул абдан керектүү тажрыйба деп ойлойм да. Ошол эле тиги Нигер мамлекетинде жашаган илимпоз, социология илимдеринин доктору Муса Зангао деген жигит дагы кийин ошол улуттук ассамблеянын депутаты болуп жүрдү. Азыр деле менин оюмча депутат болсо керек. Ошол киши дагы ушул биздин Нарын областына келип, ушул жерде биздин
азыркы мезгилдеги кыргыз тоолуктарынын ушу чарбасы, үй бүлөсү жүрүп жаткан процесстер боюнча бир изилдөөлөрүн жасап, ал үчүн абдан жакшы мындай бир пайдалуу болду деп ойлойм да. Анан бул биз мисалы үчүн мен ошол Африканы иликтөөчү болуп кетпесем дагы же Европа мамлекетиндеги жашаган коомдорду иликтөөчү болуп кетпесем дагы, бул мага кандайдыр бир деңгээлде мындай бир ошол квалификациямды жогорулатканга бир түрткү бере турган факторлордун бири болуп калды деп ойлойм да. Анан эми ошо башка коомдорду иликтөө негизи баягы инаковость деп коебузбу же болбосо альтерите деп да коебу. Ушул башка коомду иликтөө бул антропологиянын негизги бир мындай бир өзөктүү маселелеринин бири деп айтсак болот да.